Салам достор, интермедиат 1 деңгээлинин акыркы сабагына кош келиңиздер. Бүгүнкү сабакта биз сиздер менен англис тилиндеги жаңы used to конструкциясы менен таанышып, аны менен кантип сүйлөп түзсө болот экен, кайсы учурда колдонот экенбиз, ошону бирге карайбыз. Сиздер менен Окутул English, менин атым Муна, анда сабакты баштадык. Бүгүнкү сабактын башында биз Үй мультфильминин башкы каармандарынын мисалында баштайбыз. Бул жерде башкы каармандар өздөрүнүн жаш кезиндеги окуялары менен бөлүшүп атыптыр. Азыр бул жердеги мисалдарды окуп, өзгөчө караага алынган сөздөргө көңүл бурганга аракет кылалы. Кеттик. We used to like each other in school. Бири-бирибизди мектепте эле жакшы көрчүбүз дейт. Yes, we used to meet every day. Ооба, күнүгө жолукчубуз дейт. Бул жерде used to like жакшы көрчүбүз, used to meet жолукчубуз деп илгери мурун болгон нерселери жөнүндө сөз кылды. Анан байкаганыбыздай бул экөө азыр үй бүлө курган экен, демек мурда болгон кыймыл-аракет азыр өзгөргөн экен. Before мурун, now азыр дейт. Демек, жалпылап айтканда used to конструкциясы бизге өткөн чакта болгон жана азыр токтоп же өзгөрүп кеткен кыймыл-аракет жөнүндө айтканда керектелген конструкция экен. Кыргыз тилинде биз аны мурун бир нерсе кылчу деп которсок болот экен. Мисалы, I used to run every day in the morning. Мен күнүгө эртең менен чуркачумун дейт. Азыр мүмкүн чуркаганын ордуна йогага барат же такыр эле чуркабай калган, биз билбейбиз, бирок ошондон кабар берди. Себеп дегенде used to конструкциясы коюлганда биз ойлонобуз, демек кыймыл-аракет азыр өзгөрүп кетиптир же токтоп калыптыр деп кабар алат экенбиз. Бир-эки мисалды карап алалы. Акмарал and Мерим used to work together. Акмарал менен Мерим мурун чогуу иштешчү дейт. Бул жерде Акмарал менен Мерим азыр мүмкүн эки башка компанияда иштеп атат. Ошол тууралуу кабар алдык. Себеп дегенде used to менен айтылыптыр. Кийинкиси Kyrgyz people used to move from жайлоо to кыштоо. Кыргыз эли мурун жайлоодон кыштоого көччү дейт. Илгери биз көчмөн болчубуз, азыр отурукташып калганбыз. Мурда болуп, азыр өзгөрүп кеткен кыймыл-аракет жөнүндө айтканга жардам берди. Мен ойлойм, сиздерде суроо пайда болушу мүмкүн. Жөнөкөй өткөн чакта эле айтып койсом эмне болот? Өткөн чакта болгон бүткөн кыймылды айтканда деле колдонобуз да дешиңиздер мүмкүн. Жөнөкөй өткөн чак менен used to конструкциясынын айырмасын төмөнкү мисалдын үстүндө карап алалы. Мисалы, Белек worked in Шоро. Белек Шоrodо иштеген деген сүйлөм бар экен. Бул жерде биз Белектин өткөн чакта болуп бүткөн кыймыл тууралуу айттык. Мисалы, азыр Белек каякта иштейт, билбейбиз, анан кызыкпайбыз деле. Себеп дегенде Белек эми иштеген, иштеп бүткөн. Used to конструкциясы менен ушул эле сүйлөмдү айтсак, Белек used to work in Шоро. Белек мурун Шоrodо иштечү деген деп айтылса, анда бул жерде конструкциядан кыймыл-аракет мурда болуп, бирок азыр токтоп калгандыгынан кабар алдык. Азыр Белек башка жакта иштеп аткандыгынан же Шоrodо иштебей калгандыгын билдик. Себеп дегенде used to конструкциясы колдонулду. Биз оюбузда эле азыр кыймыл-аракет өзгөрүп кеткен экен дегенден кабар алдык. Азаматтар айырмасын карап алдык. Эми used to менен сүйлөм түзгөнгө өтөлү. Used to конструкциясы менен сүйлөм түзүү үчүн аны биз сүйлөмдүн ээсинен кийин коет экенбиз. Анан used to өзү өткөн чактагы этиш болуп тургандыктан ed мүчөсү улантпай used. Андан кийинки этиш баштапкы эле формада коюлат. Эч кандай өткөн чакка өзгөрбөйт экен. Мисалы, we used to win every tournament. Биз мурун ар турнирди утчубуз дейт. Бул жерде сүйлөм ээси we, биз, андан кийин used to конструкциясы, андан кийин негизги этиш win коюлду. Win биз эч качан won деп койгон жокпуз өткөн чактагы формасына. Себеп дегенде used to конструкциясы ансыз деле өткөн чакта турат. Биз мурун ар турнирди утчубуз. We used to win every tournament. Келиңиздер дагы бир-эки мисалды карап алалы. My father used to have a beard. Менин атамдын сакалы бар болчу дейт. Бул жерде сүйлөмдүн ээси my father, андан кийин used to конструкциясы коюлду, андан кийин have этиши баштапкы эле формасында турду. Had деп коюлган жок, байкадыңыздар. Себеп дегенде used to ансыз деле өткөн чакта турат. Менин атамдын сакалы бар болчу дейт. Кийинки мисал, it used to snow a lot in Атбашы. Мурун Атбашыда көп кар жаачу дейт. Негизи аба ырайы тууралуу сүйлөмдөрдү биз жаксы сүйлөм менен айтабыз, бирок англис тилинде бул жерде сүйлөм ээсинин ордуна баары бир it деген сөз турат. It used to snow, it сүйлөм ээсинин ордунда, used to конструкциясы, андан кийин snow кар жаап атат деген этиш баштапкы формасында турат. Сүйлөм түзүү үчүн сүйлөм ээси, андан кийин used to конструкциясы, андан кийин негизги этиш келет экен. It used to snow, my father used to have, we used to win деген сыяктуу түзөт экенбиз.
Used to конструкциясын колдонуп атканда эске сала турган дагы бир нерсе бар, Англис тилинде used to конструкциясы менен терс форманы жана суроолуу форманы түзгөндө аябай сейрек колдонулат негизи. Бирок антсе дагы түзүлүшүн азыр бир сыйра карап алабыз. Бирок жалпысынан сиздерге айтыша кетчү нерсе, мындай мен мурда кылчу эмесмин же мен кылчу белем деп сурагыңыздар келсе, жөнөкөй чактарда эле суроо түзө берсеңиздер болот. Албетте баары бир биз used to конструкциясы менен суроолуу жана терс форманы бир карап алалы, билип алсак ашыкча болбойт. Жай сүйлөмдө I used to swim well деп айтабыз. Мен мурун сууда жакшы сүзчүмүн деп. Эгерде бул сүйлөмдөн терс сүйлөм түзгүлү келсе, анда баягыдай эле used to конструкциясынын астына did жардамчы этиш менен not терс бөлүкчөсүн коебуз. Анан did жардамчы этиши келгенде used'дун аягындагы id мүчөсү түшүп калат. Себеп дегенде did жардамчы этиши ансыз деле өткөн чакта турат. Кеттик. I didn't used to swim well before. Мен мурун сууда жакшы сүзчү эмесмин дейт. I didn't used to. Эгерде суроолуу сүйлөм түзөбүз десек, анда did жардамчы этишин сүйлөмдүн башына эле коюп коет экенбиз. Did I used to swim well before? Мен мурун сууда жакшы сүзчү белем дейт. Байкаганыңыздардай эле did жардамчы этиши ансыз деле өткөн чакта тургандыктан used to конструкциясындагы id өткөн чактын мүчөсү түшүрүлүп калды. Did I used to swim well before деп. Дагы бир жолу кайталайбыз. Терс сүйлөмдө жана суроолуу сүйлөмдө used to конструкциясы аябай сейрек колдонулат. Ошондуктан used to менен терс сүйлөм же суроолуу сүйлөм түзгүңүздөр келип атса, мисалы илгери кылып азыр кылбай калган нерсеңиздер жөнөкөй чактар менен эле түзө берсеңиздер болот. I didn't swim well же I didn't swim well before. Did I swim well before деп эле used to'су жок түзө берсеңиздер болот жөнөкөй өткөн чакта. Азаматсыздар, эми жалпы used to конструкциясына бир нече мисал карап сабакты жыйынтыктап алалы. We used to travel together a lot. Биз чогуу көп саякаттачубуз дейт. Азыр мүмкүн бошобой саякаттабай калышкан. Ошол тууралуу да кабар алдык. Себеби used to конструкциясы колдонуп. These dogs used to live in the street. Бул иттер мурун эшикте жашашчу дейт. Азыр аларды багып алган экен, алар үйдө жашашат экен. Ошол тууралуу мүмкүн кабар алдык. Себеп дегенде эки жерде тең used to конструкциясы колдонулду. Дагы бир эки мисал. I used to be a shy boy, but now I am sociable. Мен тартынчаак бала болчумун, бирок азыр эл менен бат тил табышам дейт. Илгери болгон, бирок азыр өзгөргөн кыймыл-аракет болду. They used to go to балыкчы every year. Алар балыкчыга жыл сайын барышчу дейт. Кандайдыр бир себептерден азыр барбай калыптыр. Ошондон кабар алдык. Себеп дегенде used to конструкциясы менен айтты. Азаматсыздар, эми сабакта алган бүт маалыматты колдонуп, комментарийге бала чакта эмне кыла алчу элеңиз, ошол жөнүндө айтып бериңиздер. Used to конструкциясы менен биз сөзсүз түрдө келип комментарийлерди карап текшеребиз. Биз үчүн кызык сиздердин жоопторуңуздар. Биз болсо алдыда сиздер менен used to темасын бышыктоого көнүгүүлөрдү аткарабыз. Алдыдагы видео сабактарда жолугушканча биздин соц тармактарга да катталууңуздарды суранабыз. Ал жакта биз өзүбүз жөнүндө пайдалуу маалыматты айтып, жаңылыктар менен бөлүшүп турабыз. Биз тууралуу жаңылыктарды ошол жактан билсеңиздер болот. Кийинки сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.